Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube көрүүчүлөрүм жана инста досторум. Бүгүнкү бир маалыматты бөлүшкүм келди. Анткени өзүм ушул суроолорду бат-баттан ар жерден мындай билим алуу үчүн ар түрдүү бир жерлерден карай берем. Анан ошол убакта бир суроо келди. Именно суроо өтө мындай кызыктуу экен. Анан сиздер менен дагы бөлүшөйүн деп ойлондум. Бул витаминдер азыркы убакытта көп колдонобуз, өзүңүздөр билесиздер. Баттардын ичинде толтура витамини, мультивитаминдер болушу мүмкүн, либо отдельно витаминдерди сатып алабыз. Ошол эле витаминдердин ичинде группа Б деген түрү бар. Мисалы, Б группанын 1ден 12ге чейин түрү болот. B1, B2, B3, B карасаңыздар ичинде жазылып турат. Ушул витаминдердин ичинен ушул бүгүнкү темамын именно ниацин деп коет. Башка аты B3. То есть группа Б'нын группа Б витаминдер 3 немеси түрү B3 деген түрү. Башка аты ниацин деп айтылат. Бул көп жерлерде колдонулат. Негизи особенно кардиологияда көп колдонулат. Мисалы, триглицеридтерди түшүрүү максатында, холестерин, триглицеридтерди, особенно триглицеридтерди түшүргөн убакытта көп колдонулган витамин. То есть биздин холестерин менен триглицериддин уровенин, кандагы уровенин түшүрөт. Андан сырткары дагы көп жерлерде колдонулат. Бул энергия максатында ниацинди колдонулат. Бирок ушунун көп алуу дозасы дагы бул организмге зыян. Бул 24-жылы жайлык именно публикацияга чыккан бир мындай кейс репорт деп коет, то есть исследование. Бир больнойдун история болезни да. Офтальмология боюнча жазылган, именно көп высокий дозада колдонулган ушул офтальмолог көз проблемасын алып келет. Өзгөчө бул көздүн көрүүсүн азайтат. Башкача айтканда, медицинада буну цистоидный макулярный эдема деп коет. Аны кереги жок. Цистоидный ошол бир ушундай история болезнинде бир больной высокий дозада назначение кылыптыр врачы. Бирок ага байланыштуу көзүнүн проблемасы чыккан. Ошол дозалардын көп колдонгондуктан улам. Именно ошол зрениясынын азайып, көзүнүн көрүүсү начарлап баштаптыр. Ушул жөнүндө бир история болезни эме. Чындыгында бул өтө мындай популярдуу колдонулган витаминдердин ичине киргендиктен бунун дозасына өтө кылдаттык менен маани бериш керек. Бул жердеги исследованияда айтып атат, бир күндө 3 граммдан, эгерде күнүмдүк дозасы 3 граммдан жогору болсо, демек ошол осложнениясы, то есть көзгө зыяндуулугун алып келет деп атат да. Ошон үчүн ар дайым колдонгонубузда сөзсүз түрдө врачтардын консультациясын, даже бул история болезнинде врач назначение кылыптыр, ошого карабастан ушундай осложнениясын көрүп атканына бул дагы бирден бир да мындайча айтканда далил болуп айтылат. Анан ошондуктан ар дайым витаминдерди алганыңызда, ичкениңизде биодобавкалар азыр толтура түрлөрү бар. Караңыздар, дозасы канчалык, көп доза алып атам, бул жакшы экен деп ойлобоңуздар. Балким сиздин дагы башка бир жерлериңизге зыяндуулугун тийгизип аткандыр. Эми бул бир гана бир история болезнинди көрсөтүп атат. Ал эми изилденбеген толтурган нерселер бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө консультация кылыңыздар, көп ала бербеңиздер. Витаминдин зыяны жок, пайдасы болот деп ойлобоңуздар. Булардын пайдасы дагы болушу мүмкүн, зыяны дагы болушу мүмкүн. Өтө кылдаттык менен мындай ден соолукка внимательно карап колдонгон жакшы. Эч ким оорубасын, аман болуңуздар. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, алдыга жазып кетсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн билген дагы бир кандайдыр бир тема боюнча билгиңиздер келип атса, кайсы бир витаминдер жөнүндө маалымат алгыңыз келип аткан болсо, оорубаңыздар, аман туруңуздар.